Эми экинчи бөлүк слайдта өзгөчө анимацияларды берүү. Мисалга биз 5 саныны айланып алыс жактан келе турган кылыш үчүн анда бул жактан чызыктар бар, повороттор бар. Мисалы буралып келе турган кылсак болот, круглый кылсак болот, мындай 8 окшоп айланып келе турган линиялар кылсак болот экен. Ал үчүн биз мисалга дуги деген белгилей турган болсок, мындай айланып бул жака келип кала турган болуп калат. Эми линиясын чызыңыз деп айтат. Биздин линия өзүнүн ордуна келип кала турган кылдык мынакей. Бул жактан чызылып келет, анан ошол жерге келип калат. Өзүнүн эски ордуна келип калат. Болду. Биздин анимация даяр. Линиясы дагы даяр. Просмотр деген кнопканы бассак, бизде мындай чызылып келди. Номер 2, эми плюс кнопкасына дагы анимация бериш үчүн бул жакта поворот деген бар экен. Демек мындай бурулуп келе жатат экен. Биз бул жактан келе турган эмес, бул жака бара турган кылышыбыз керек. Чызыкчасын бул жактан учуп бара турган кылып койдук мынакей. Демек экинчи анимациябыз биринчи 5 бул жака келе жатат, плюс бул жактан бара жатат. Эми үчүнчү эмеге келдик, слайдка келдик. Үчүнчү анимацияны бериш үчүн биз 8 сымал болсун дедик, мындай бурулуп келип кала турган. Өзүнүн эффекти жакшы эле болуп турат. Эми 4-чү плюска коебуз. Плюска дагы анимациядан алып өтүшөбүз. Бизге кайсы ушул болот экен. Пульсова телескопит. Так, бизге бул жакта мындай келип ушул жерге келип калсын дедик. Оп. Кайрап келип калат. Буралып келип кайра ордуна келип калды. Бул эми канчалык даражада чызганга карайт. Эми 10-чусуна келдик. Добавить анимациядан линия сыяктуу болсун. Бул бидан келе турган болуп турат экен бул чызыгы. Биз линияны бул жактан келе турган кылып койдук. Болду. Биздин слайд демек даяр. Аны көрүш үчүн слайд деген бастык, сын начало деген бастык. Биринчи слайддан экинчи слайдка өттүк. Кайра плейди басабыз. Плейди басканыбызда мынакей. Келе жатат. Айланып ордуна келип кала жатат. Буралып кайра кетип кала жатат. 10 жака барып калды. Болду.